Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, мен өзүм Россияда юрист болуп эмгектенем. Бүгүн болсо мага социалдык тармактарда көп суроолор келет. Ошол суроолордун бири бул болсо ИНН деген эмне жана ИННды кантип алса болот деген суроолорго жооп бере турган ниетим бар. ИНН бул өзү индивидуальный налоговый номер болуп эсептелет. Ошол номерге Россия Федерациясынан кандайдыр бир доход алса, ошол доходдун 13%-ын ушул налогдор катары ушул ИНН аркылуу мамлекетке төлөшөт. ИННды кантип алат? Негизи ИНН өзү налоговый инспекцияда бекер берилет. Жана ИННды алыш үчүн налоговый инспекцияга барып арыз жазыш керек, паспорттун копиясын. Эгерде фамилиялар татаал болсо, негизи налоговый инспекциядан паспорттун переводун сурашат. Жана ушул заявление таштаган күндөн баштап 5 рабочий күнүн ичинде налоговый инспекциядан ИННды алсаңыздар болот. Негизи ИНН өзү бекер, бирок көп учурда биздин мекендештер жумуштун айынан колу бошобостуктан ар кандай биздин ушундай ИНН жасаган мекендештерге кайрылышат. Эгерде сиздерде ушул сыяктуу ИНН алуу суроо турса, же болбосо ИННды кантип алам деген максатта кандайдыр бир суроолор келсе, же тез арада ИННды алам деген ниеттериңиз болсо, төмөнкүдөгү көргөзүлгөн номерге чалып, паспорттун артын копиясын кааласаңар ИННды алып алсаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Мен ойлойм ушундай кичине болсо да түшүндүрмөлөр биздин мекендештерге пайдалуу болот деп. Эгер ушул сыяктуу суроолор болсо, төмөндөгү комментарийлерге жазгыла, ушул видео жооп катары видео тасма аркылуу жооп бергенге аракет кылам. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Эгер видео жакса класс басыңыздар жана бөлүшүп коюңуздар. Силерди урматтап, Мирбек.